Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2024 жылдын 1 февралындагы номер 156/1 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыкты мектебин тандоо сынагында Токтогул Сатылганов атындагы номер 42 жалпы орто билим берүү мектеби Токтогул Сатылганов атындагы номер 42 жалпы орто билим берүү мектеби 1990 жылы пайдаланууга берилген. Мектеп 812 окуучу, 67 мугалим менен иш баштаган. Быйылкы 2023-2024 окуу жылында 51 мугалим эмгектенип, 872 окуучу билим алууда. Биздин мектеп өзгөчөлүгү, уникалдуулугу, инфраструктурасы менен айырмаланат. Мектебибиздин ийгиликтери жана жетишкендиктери, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары, улуттук жана республикалык, областтык, райондук олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, мыкты мугалим сынагынын катышуучулары. Өзгөчө ыкмаларды колдонуу менен өткөрүлүүчү сабактардын жыйынтыктары. Мектептин материалдык техникалык базасы, интерактивдүү технологиялары, лабораториялары. Мектептен тышкаркы билим алуусу, спорт багытында эл аралык олимпиаданын, сынактардын, долбоорлордун катышуучулары, ырчы, бийчилер. Ата-энелер менен мектептин тыгыз байланыштары. Долбоорлор жана демөөрчүлөр менен мектептин ортосундагы байланыштар. Биздин мектеп Аксы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 2022-2023 окуу жылдарында ремонт иштерин ийгиликтүү жыйынтыктоонун негизинде 1 даражадагы диплом менен сыйланып келүүдө. Химия предметинен лабораториялык иштерди аткаруу үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Химия табигый илимдердин бири. Химия бул заттар жана алардын айлануулары жөнүндөгү илим болгондуктан, сабагымды турмуш тиричилик менен байланыштырып, практика жүзүндө лабораторияда көрсөтүп, окуучуларга сабак өтүүбүз. Андан сырткары санариптик технологияларды пайдаланып, QSLint, TestPad окуучуларга тест түзүп, аз убакыттын ичинде окуучулардын билимин бышыктаганга, үй тапшырмасын сурап алганга аракеттенүүдөбүз. Теориялык алган билимдерин практикада колдонууда биология сабагынан түрдүү каражаттарды пайдаланышат. Биология сабагы STEM багытындагы сабактардын бири болгондуктан, бул сабакты биз турмуш менен айкалыштырып, окуучулар алган билимдерин практика жүзүндө пайдалана тургандай кылып, билим берүүгө аракет кылып жатабыз. Ал боюнча биздин лабораториябызда атайын нымдуу препараттар бар, көргөзмө куралдар, микроскоптор, ошондой эле коллекциялар, гербарийлер, андан сырткары окуучулар өздөрү жасагандагы иштери бар. Ошол иштердин жардамы менен биз практикалык лабораториялык сабактарды жандуу өткөнгө аракет кылабыз. 2023-2024 окуу жылында тарых этнографиялык музей түптөлүп колдонууга берилди. Тарых ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун жана коомдун өнүгүү жолдорун үйрөтүүчү илим. Биз мектебибизге тарыхый этнографиялык музейин уюштурууга жетиштик. Бул музейди уюштурууга алгачкы сарымдарын кошкон тарыхчы агай эжекелерибиз болгон. Алар Ал агай, Нурлан агай, Назира эжеке жана Батир эжекелер болгон.
бул тарыхтын негизги демөөрчүлөр Эгембердиев Ороз жана маркум Көчүмкулов Маматкерим агайдын уул кыздары болуп атат. Эми бул музей окуучуларыбызга тарых сабагын үйрөтүүдө негизги өбөлгөлөрдөн боло алат. STEM программасынын негизинде химия, биология, физика, география, математика предметтери окутулган класстары компьютерлер менен жабдылды. Электрондук китепканада окуучулар аудио, видео маалыматтарды алуу менен бирге PISA тесттерине даярдык көрүшүүдө. Бүгүнкү жашообузду смартфон, планшет жана ноутбук компьютерлер элестете албайбыз. Замандын талабына жараша биз да мугалимдер өз билимибизди өркүндөтүү менен онлайн, офлайн платформаларда окуп, Canva, Boardwall, Quizzes, Kahoot жана башка платформалардын жардамында окуучуларга билим берип келебиз. Ар жыл сайын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы конкурсуна биздин мугалимдер активдүү катышып, ийгиликтерди жаратып келишүүдө. Булардын катарында математика мугалими Надырбекова Гүлүпа Эркинбековна 2020-2021 окуу жылында жылдын мыкты мугалими сынагына катышып, аймактык, райондук турда 1-орунду багынтты. Областтык этабында конкурска жигердүү катышкандыгы үчүн Санарип мугалими наамына ээ болду. Изденүүдөн ийгилик жаралат. Демекчи, бүгүнкү күндө мугалим күн сайын изденүүсү керек. Заманбап инновациялык билим берүүнү колдонуу менен сабак өтсөк, терең билимге суугарылган, патриот, мыкты инсандарды тарбиялап чыгара алабыз деген үмүттөмүн. 2021-2022 окуу жылында жылдын мыкты тарбиячысы конкурсуна орус тили мугалими Курбанова Сабида Маматовна кесипти туура тандаганың, келечекке канат байлаганың аттуу темадагы сабак менен катышып, аймактык, райондук турда 1-орунду багынтты. Туура кесип тандоо адамдын жашоосундагы эң маанилүү кадамдардын бири. Ар бир кесип ардактуу демекчи, биз мугалим катары окуучулардын келечекке туура багыт берүүгө, туура кесип тандоосуна биздин ордубуз чоң. Тарбия үй-бүлөдөн башталат демекчи, бактылуу үй-бүлө, бактылуу коом аттуу темадагы сабак менен география мугалими Атанова Айжаркын Талиповна 2022-2023 окуу жылында жылдын мыкты тарбиячысы сынагына катышып, аймактык турда 1-орун, райондук турда байгелүү орунга жетти. Балдардын тарбиясы өтө чоң мааниге ээ. Тарбияны мектептен, коомдон, эң негизгиси үй-бүлөдөн алышат. Куш уядагысын көргөнүн алат эмеспи? Окуучулар дагы үй-бүлөдө жакшы тарбияланышса, келечекте эң мыкты инсандар боло алышат. Мыкты инсандар үй-бүлөнү, мамлекетти, коомду өнүктүрүшөт. Туура тамактануу жакшы жашоого өбөлгө демекчи. Биз да ушул жерде иштеп, балдарыбызды жакшы тамактар менен сыйлашка аракет кылабыз. Кудай кааласа, балдарыбыз деле тамак аштарыбызды жакшы кабыл алышып атат. Биз ысык тамак өткөнүбүзгө мына бул ел 6 жыл болуп калды. Кудай кааласа, балдарыбыз тамак ашка анча көнүп, өзүбүз деле ысык тамакты өзүнүн убагында беришке аракет кылабыз. Санариптик сабаттуулукту колдонууда материалдык техникалык базасы күчтүү мектептердин катарын толуктайт. Спорт багытында мектепте бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө.
Биздин мектеп спорт жаатында мектеп лигасына ар жыл сайын катышып келет. Лигада волейболдон, баскетболдон жана футболдон катышабыз. Зоналдык мелдештерде 1-чи орун, райондук мелдештерде 2-чи, 3-чү орун, ошондой эле баскетболдон областтык деңгээлде 2-чи орунга дагы жетишкенбиз. Токтогул Сатылган орто мектеп спорт жагына көптөгөн ийгиликтерге жетишип келип атабыз. Мисалы айтып кете турган болсом, жакында эле Бишкекте өткөн алыш күрөш боюнча чемпионатта биздин окуучу балабыз Абдурахманов Чыңгыз 1-чи орунду ээлеп келди. Андан башка дагы окуучуларыбыз көп. Областтын, райондук масштабтагы күрөштөрдө жакшы ийгиликтерге жетишкенбиз. Мектеп спорт жагынан жакшы ийгиликтерге жетишет. Кыздар кеңеши Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы менен биргеликте иш алып барууда. Токтогул Сатылганов мектебинде кыздар кеңеши уюшулуп, 2021 жылдан бери Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясына мүчө болуп, иш алып барып келүүдө. Федерацияда аябай көптөгөн конкурстар уюшулуп, ал конкурстарга биздин мектеп аябай активдүү катышууда. 2023-2024 жылы уюшулган конкурста биздин мектеп чемпионат алып, байгелүү сыйлыкка ээ болду. Китеп билим булагы демекчи, окуучулар мектеп китепканасынан адабий чыгармаларды, эпосторду окуу менен бир канча сынактарга катышууда. Ырчы, бийчи кыздарыбыз райондук, областтык сынактарда байгелүү орундарды багындырып келүүдө. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү болгон Гапыр Мадаминов негиздеген Энелер мектебинин негизинде 2023-2024 окуу жылында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулган Ата-энелер мектеби программасы боюнча биздин мектепте иш жүргүзүп келет. Биздин мектепте Ата-энелер мектеби уюштурулган. Биз 3 баскычта иш алып барабыз. Биринчи баскычта 1-чи класстан 4-чү класска чейинки ата-энелер менен Жоробекова насихат эжеке иш алып барат. Экинчи баскыч 5-чи класстан 8-чи класска чейин Кузуева Жумагүл эжеке жетектейт. 3-чү баскыч 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарда Атанова Айжаркын эжеке жетектейт. Биз ар дайым ата-энелер чогулуштарын уюштуруп турабыз. Ата-энелер активдүү катышуу менен бирге мектеп менен тыгыз байланышып турушат. Билим сапатын көтөрүүдө ар бир предметтен ийрим иштери уюштурулуп, олимпиадага даярдоо колго алынган. Жалпы республикалык тестирлөөдөн алган жыйынтыгы боюнча 2020-2021 окуу жылында Зарылбекова Мира 215 балл, 2021-2022 окуу жылында Озонов Айболот 187 балл, 2022-2023 окуу жылында Авазбеков Курманбек 222 балл, Момунбекова Айназик 209 балл, Жемирсаева Эркайым 189 балл алып, ийгиликтерди жарата алышты. Мугалимдер өзгөчө усулдарды колдонуу менен талыкпай изденүүнүн натыйжасында ийгиликтерди жаратып келүүдө. Мектебибиздин ийгиликтери жана жетишкендиктери улуттук жана республикалык, областтык, райондук олимпиадалардын жеңүүчүлөрү. Биздин мектеп 1990 жылы пайдаланууга берилип, 812 окуучу, 67 мугалим менен иш баштаган. Ал эми бүгүнкү күндө 851 окуучу билим алса, 50 мугалим, 21 кенже кызматкер эмгектенүүдө. Мектептин ийгиликтерине токтоло кетсем, билим берүүнүн 5 багыты боюнча биздин окуучулар алган билимдерин бекемдөө, бышыктоо максатында предметтер аралык олимпиадага катышып, райондук, областтык турларга, андан сырткары улуттук олимпиадага химия предметинен областтык турга катышып келишти.
Дүйнөлүк олимпиадага мына ошол химия предметинен биздин 3 окуучубуз Өзбекстан Республикасында өткөрүлгөн 16 мамлекеттин катышуусунда Хива шаарында ийгиликтүү жетишкендиктерге ээ болушту. Жана ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөдө 200 балдан жогору алган окуучуларыбыздын саны арбын. Заман талабына ылайык технологияларды пайдаланууда Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган келечекке билим берүү долбоорунун алкагында берилген компьютерлер биздин мектепке да сунушталды. Андан келген 21 компьютер, 6 проектор STEM багытындагы предметтик кабинеттерге жайгаштырылды. Математика, химия, биология, информатика, география кабинеттерине жана ошондой эле электрондук китепкана уюштурулду. Бул берилген компьютерлерди окуучуларга максаттуу пайдаланууда окуучулар пизага даярданып атышат ал жерден, жана ошондой эле өз алдынча көптөгөн тесттик иштерди алып атат. Ар жыл окуу жыйынтыгында мектеп тарабынан мыкты окуган, спорттук иш-чараларга, коомдук иштерге активдүү катышкан окуучуларыбызга ардак грамоталар, дипломдор жана стипендиялар берилет. Бул стипендияларды ушул биздин мектепте эмгектенип, бүгүнкү күндө ардактуу эс алуудагы агайыбыз Сопокулов Абдрахман агай, Тоялиев Анарбай агай жана ошондой эле Чомонов Мелис окуучубуздун атынан уюштурулган. Дагы бир өзгөчө белгилеп айтчу стипендия Кайыпов Бөрүбай агайдын атынан уюштурулган. Мында эң көп китеп окуган окуучулар ушул стипендиянын ээси боло алышат. Мектеп жамааты билим тарбия берүү менен чектелип калбастан, мектептин материалдык базасын чыңдоодо дагы ата-энелер менен, демөөрчүлөр менен, 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуп, бир канча жаңыланууларды жараттык. Атап өтсөк, физика кабинетинин, кыргыз тили адабияты кабинетинин, англис тили кабинеттеринин эшик терезелерин аква менен алмаштырып беришти. Дагы математика кабинетине 30 окуучуга, башталгыч класстар кабинетинен 30 окуучуга парта стулдарды дагы жаңылап беришти. 2022-23 окуу жылында Анарбаев асыл баштаган 20 жылдыктар мектептин астына 605 метрге таштаман жана 25 метрдик бастырма коюп беришти. Заборлорубузду, дарбазабызды оңдоп берди. Эң бизге ыңгайлуу болгон көчөдөгү, Гадиев көчөсүндөгү тротуарды дагы бүтөрүп беришти. 2023-2024 окуу жылына биздин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз жыйындар залына 111 орунду отургучтарды алып келип орнотуп беришти. Мен ушул убакыттан пайдаланып мектептин ийгилигине жана ошондой эле мектептин материалдык базасын чыңдоодо жакындан жардам берген ата-энелерибизге, демөөрчүлөргө жана ошондой эле 20 жылдык, 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүзгө мектеп жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдиремин.